عن تراض منكم. صدق الله العظيم. Demek Allah Teala Kur'an'da ya eyyühellezine amanu ey iman keltirgenler la ta'kulu amvalukum beynekum bil batil illa en tekuna ticaratan an terad minkum. Malыңарды öz ara тура эмес жолдор менен жебегиле деп Allah Teala айтып анаткен. Бирок соода öz ara келишим менен болсо анда уруксат деп айткан экен. Demek ушундай экен, көрдүңүзбү? Allah Teala bizge buyurup ne деп аткан? Ey iman keltirgenler öz ara тура эмес жол менен малыңарды биринен дүйнөңөрдү мал мүлкөр жебегиле деп аткан. Бул арам деген сөз туурабы? Демек, бирөөнүн мүлкү ал көрүнгөн мүлк болсун, көрүнбөгөн мүлк болсун, ачык мүлк болсун, жашырылган мүлк болсун, Allah тарабынан башка бир мусулманга арам кылынды. Башка бир мусулмандыкы башка бирөөнө арам кылынды. Эми Allah Taala bizge özü mындай айтып, ey iman keltirgендер ачыктап айтып атканда, ey iman keltirген, ey imandılar деп бизге эскертүү иретин айтып атканда, бизди жакшы көргөндүгүнөн, бизди ушунча бир өзгөчө günөөдөн сактап калыш үчүн Allah Taala ey деп мындай айтканда, ya eyyuhellezine amanu ушундай өзгөчө бөлүп айтып атканда, демек имандуу адам бирөөнүн малын арам жол менен жебейт деген сөздө турабы? Анан Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem эми бул жерде бизге түшүндүрүп өткөн, мисалы аны Allah да улап айтып аткан да, малыңарды өз ара туура эмес жол менен жебегиле деп. Өзү түшүндүрүп аткан. Бирок эми ошол соода менен болсо, соодагерчилик менен болсо, ошондо бири-бири менен уруксат келишим менен болсо, мына ошол эки силерге субханалла экен адал деп аткан. Демек, бул жерде карай турган экен, Пайгамбар деп аткан, соода кылгандар дейт. Мында бири-бири менен отуруп, алып сатып, ошондо бири-бирине кандай бир амалды кылып атат. Мисалы, отурду, жөн отуруп, моунун момундай кер, мындай, момундай деп мындай соода бири-бирин алып кетсе, ошол жерде канча пайда түшкөн болсо, ошонун үчүн эмне экен? Адал деп эсептелет экен. Мисалы, сөккө турду, ассаламу алейкум кол алышты. Мен мынчага сатам, ыраазысың, ыраазымын. Ошондой эмне экен? Ошо ыраазычылык менен болгон нерседе адал болду. Жос ортосунда туруп калды. Бир айтып аткан, монда бир товар бар экен, мында товар бар. Аласың да ортодо далжалчы болуп калды, мисалы алса. Мына ошо экөөнүн ортосунда соода жүрүп кетти, үчүнчүсүндө бир нерсе берди, адал деп эсептелет экен, караңыз кандай нерсе. Allah ошо адал жол менен жегиле деп аткан. Кийинкиси болсо, ушунчалык деңгээл экен, субханалла, бул бизди Allah Taala күнөө иштен тыйылышыбыз үчүн ошол замат жебегиле, эмнекен бирөөнүн туура эмес жолун жебегиле, андан кийин субханалла кайра адалын көрсөтүп, туура жолду соода менен, жоксо келишим менен, да бир башка нерсе менен алат экен. Андан кийин ушул эме жөнүндө болсо, Абу Хурайра деген хадис бар экен, 5 убакыт намаз, жума намазынын ортосунда бири-бирине кичине күнөөлөргө кафарат төлөм болот экен. Бирок чоң күнөөлөр ошондо күнөөлөргө барбаса, некен ошол ким 5 мал намаз окуса, дейдики, ошол билбей жеп алды мисалы алса, билген эмес. Эми ошол субхан ошонун себебинен тобо кылды. Эми некен ошол кичине күнөөлөр бар жок, бирок чоң күнөөгө барбаса дейт. Алланын эси да айтып атканда, ошолор эме болот дейт. Эми дейт, ошо кичине күнөөлөрдүн да кечирилиш себеби эмне экен? Ошо чоң күнөөгө барбаштык экен. Мисалы бир адам күнөө кылды, бир күнөө кылып койду, эми эмне болмок эле деди. Мындай мен баягы айтып бергем, кичинекейден бирден отун чогултуп берсе, мындай эле спичинганы эле чогултуп бер. Улам жолсо жолдо кетип барып бир чыбык тап кел, бир жер жийне берип турган болсоң, ал чоң от болуп калат, отун болуп калат. Күйүсөң тамак бышат турабы? Ошондой эле адамдын кичинекей бир дайыма кыла берген, мындай ойлонбой, билбей эле кыла берген кичинекей күнөөлөрдүн баардыгы тең акырында субханалла чогулуп отуруп, адамды тозокко алып барып коет деген экен. Ошондой эле ушул Абу Хайян рахималлаху таала Бахрумул Мухит китебинде өзүнүн тафсиринде ошондой айткан. Өз малыңарды өз ара туура эмес жол менен жебегиле деген аяттын түшүнүшү ушул дейт. Ким өзүнүн малын туура эмес жол менен жесе, бул да кирет экен, өзүнүкүн дагы. Мисалы, малды шариатта күнөө же ысырап келиштерге сарптоо. Демек, өзүңдөн деле акчаңды, өзүңдүн акчаңды туура эмес жолго бурса, мисалы, акча тапты, арак ичип атат. Акча тапты, наша чегип атат. Тура мынакей, эме кылды,
акча тапты, бирок казиного койду. Акча тапты, жанакы эмеге, ставка койду. Мисалы, акча тапты, зынага апарып, аял сатып алып, жанагындай кылып, өзүнүн кумарын кандырып жүрөт. Акча тапты, тамекиге коротуп жүрөт. Мына ушулардын баардыгы тең эле, ушул эле кадимки эле эмнекен эмеке, ысырапка кирет экен да. Ал эми Алла билесиңер, Алла ла юхиббул мусрифин, Алла мусрифтерди, жанагындай ысырапкорлорду сүйбөйт. Ысырапкорлор ким десе, ысырапкорлор субханаллах шайтандын досу дейт Алла Таала. Демек, бул арам бекен. Алла Тааланын тафсирде да ошол жөнү келет экен. Демек, бул ошонун ичиндеги кирген нерсе экен. Эми дагы пайгамбарыбыздан келген дагы бир улуу бир осуят бар экен дейт. Мал табуунун кайсы жолу адал жана таза деп сурашканда, Алла саллаллаху алейхи вассалам айткан, адамдын дейт, инсан өз колу менен тапканы. Мисалы, мандикерлик кылды, керелдеңизге барып бирөө иштеди, бирөөнү стройкада иштеди, мисалы пароин зап берди, бирөөнүн малын кайтарып берди, кыркып берди, бакчагында иштеп берди. Эми кайсы жол болсун? Ошондой эле дейт, субханалла. Пайгамбар ар бири-бирине чындык соода. Мындай чындык соода дегени соодага кылды, бирок соода кылып атканда калп айткан жок, касам ичкен жок. Мындай алдаган жок. Билесиздер, бир заманда мен көчөнүндө эмеден сөз болгону мен ушул жерде айтайын деп айтпай калдым эле, бирок мурунку замандагы адамдар баалаган нерсе болгон да. Ошо баалаганда ушунчалык эң баалуу нерсесин берип салышканда. Бир казы болгон экен, казы. Бул өзү тарыхта бар. Мен казы Язид беле ушундай бир атын унутам, бирок ошо бир казы бир эмени кулду сатып алып туруп, анан өзүнүн жүзүн багы бар экен. Ал жерге ошол кулду апарып башчы кылып, же болбосо ошо жумушчу кылып койгон экен. Bir neçe vaqt ötөt, анан баягы казы өзүнүн казы досторун ээрчитип алып, шерик досторун ээрчитип алып туруп, баягы бакчага барыптыр. Барып, алып кел бизге жүзүмдөн деп, баягы кулга айтса, кул жүзүмдөрдү алып келиптир. Аны алдына койгондон кийин баягы жейин десе эле ачуу экен. Айтат экен, астагфирулла, сен, ой, таттуусын алып келбейсиңби? Жакшысын алып келбейсиңби? Мен мунун таттуусу кайсы, ачуусу кайдан билем дептир. Сен бул жерде иштеп жүрбөйсүңбү десе, сизден мадит муну бак, сугар, кара дегенсиз. Бирок тамагын тамдай даамын татып, кайсысы жакшы, кайсысы жаман деп жеп жүр деп айткан эмесиң деген да. Ошол замат баягы казы сен азатсың дептир. Сен азатсың, кул эмессиң дептир. Ошол жерден казылардын көзүнчө кызын алып келдирип туруп, ошол көчөңкү эле кул болгон адамга кызын берип туруп, никелеп туруп, анан ошо менен эмнеке бул дүйнөгө мындай жарысында жашоого, аны өзү да канча миңден акчаларды берип туруп, анан кийин кызын берип туруп ушундай кылган экен. Анын өзгөчөсүн карабайсызбы, андан арычы. Бул мындай ошол бир адамдын такыбачылыгы да, мындай бир иштеги такыбачылыгы. Алла Тааланын алдында эмне болду? Ал казынын эң сулуу кызын алды. Ага канча деген немелер бар эле дейт да. Ашык болгондор толтур болчу. Анткени баары казынын бала аял кызы турабы? Эми акчаларды берди, үйлөрүн берди. Эми ошол түн келгенде баягы казынын кызына баягы жолобой коюптур. Бир нече күн өткөндөн атасы келип кандай деп бөлмесесе, кызы арызданат имиш. Ата, мени бир кулга берип салдың. Үй бердиң, мал бердиң. Эми бул кулуң дейт, көчөгүн ушун болгон. Эми мага ушундай кылып атат. Жакындык жок. Десе, баягы келип сурайт экен, бул кандай кылганыңыз? Бул кандай акысын берип? Шариатта күнөө болуп атпайбы десе, ооба дептир. Мен күнөө экенин билем дейт. Бирок сиз казысыз дейт. Сиздин тапкан акчаларыңыз дейт, бир аз күмөндүү дептир да. Эми кызыңыздын ичинде дейт, 40 күнүн ичинде ошол тазаланып кетет, анан 40 күндөн кийин иншалла мен ошого жакындык кылайын деп атам. Кандай кесол? Карачы 40 күндөн тазаланат. Эми ошондо кээ бир адамдар айтат, ошонун аркасынан чоң бир аалым төрөлгөн дейт ошондо. Кыз дагы мисалы арам жеген адамдар текеберирээк болот экен да. Текеберирээк, баягы кичине мындай кибир болуп, мындай бир башкача жүрөт экен да. Аларда мындай бир башкача жит болот. Аны адамдарды көздөрү туман басып, кыргызча айтканда көздөрү май басып, кедейди көргүсү келбей калат экен да. Мындай. Ошон үчүн качан гана биздин денебизден арам нерсе толугу менен чыккандан кийин бизде имандын даамы, мындай вкус религия деп коет го, мындай диндин даамы келип баштайт экен адамгачы. Адамдар арам жей бергендечи, керек болсо мисалы бүгүн эле мисалы мына эчтекеси жок намаз окуп жүргөн да, бирок кичине арам жеп баштаган сайын, ал көнүп баштаган улам көбүрөөк взятка, көбүрөөк нерсени алып бирөөнү тартып алып, алдап, анан кийин карасаң намаз окубай калганын көрөсүң, байкасаң ушуну.
намаз жасап коет, анан карасаң бизге мындай жаман сөздөрдү айта баштайт. Кандай эле Муса алейхиссалам онда карынбай дейт. Ушундай нерсе. Ушундай экен. Демек, субханалла, таза жолдо дайыма bir береке бар экен, ушундай туугандар. Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушундай айтат экен. Кийинкиси ар бир өзүнүн кол менен тапкан, соода сатта калп жана жалган болбосо, мына ушу адал деп айткан экен. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам чынчыл аманатка бекем соодагер кыямат күнү пайгамбарлар жана сыдыктар, олиялар менен бирге жана шейиттер менен бирге бейиште болот деп айткан экен. Дагы бир эмеде кимде-ким адалдан соода кылып аткан болсо, соода кылып аткан адалдан 1 грамм бөздөн 1 грамм алдабаса, мен ушул жерге бир имам Азамдын окуясын кошуп кетейин силерге. İmam Azam rahimehullah taala bir gün 11 göynöktü bir dostuna bergen imiş. Okuyalarda gelet, men imiş desem gebirleri jomo aytып аткандай сезишет экен gebirlerçi. İmiş деп эмне конкретно айтпайсың деп сезишет gebirlerçi. Анан дегенимчи, ошол сөздөрдүн баары мааниси болот тугандар. Ушундай нерсе. Анан 11 göynөгүн бирок бирөөндө кемчилик бар экен. Айтат экен, досум, бул göynөктүн бирөөндө кемчилик бар. Ошону сатып атканыңда арзаныраак бер дейт. Макул, бай оптопчу экен да. Баягыл келет, сатат, анан досу келет, бай кербен келет, анан мешитке келет, ай Норман, мынакей сен немең саттым мынакей. Норман да өзүн аты билесиң. Норман бин Сабиттин Норман. Ой, Сабиттин окка сөзүнчө башкача. Субханалла, Норман. Ошол имамул Азам, унда бир улуу имам болот да биздин эмесчи, Ханафи мазхабынын башчысы. Биздин мындай бизде туура жол, мындай айтканда сыдык, олия адам, туурабы? Анан баягыл акчасын алып келип берип, 11 көйнөктүн санап бериптир. Анан санап берет да, эмне сен көбүрөөк берип койдуң дейт. Эмне болду десе, мен могу арзаныраак сат деп эдим беле десе, оптом албаттыр, ошону айтпай эле кетип калыптыр досум десе, ошондо эмне кылыптыр? Баягыл 11 көйнөктүн акчасын садака кылып салып мен үчүн арам деген экен да. Bir кичинекей бир айтып, бизге болсо өтүп кетсе сонунда турабы? Биз касам ичебиз, эметебиз, өлүп баратса дагы бир айтып этпейбиз да. Бул ар бир адамда чындай акчанын көптүгү не важно. Түшүнүш керек да, жашоодо акчанын көптүгү не важно. Акчанын берекелүү болушу важныйраак нерсе. Biz жашоодо мындай дайыма ийгиликке жеткиз келет да. Бирок ийгиликке жетсе да мен дайыма айта берем да, момунча мына бул жерге толтура долларды коюп койсо, кээбилер айтат, мына ошонун үстүнө жатып алып, момунтип акчаларды ыргыт деп момун гана көрсөтүп атпайбы? Биздин көзүбүздү шайтан мына бурап атат да, майлап ушундайга жетсең эле сен бактылуу болуп каласың, акчаны ырдып каласың депчи. Ушундай нерсе да. Мисалы 1000 сом бар адам 1000 сомдук эле проблемасы билесиңби? 2000 сом проблема болот да. 10.000 сом 10.000 сомдук проблема болот. Миллион сом проблема да. Бирок карасаң 1000 сомдук деле үй салып аткан болот, 10.000 деле үй салып аткан болот, миллионду салып аткан болот да. Бирок 1000 сомго адам 1000 сом барча үй ремонт кылат, 10.000 сом кылат, миллиону барлар миллиондук не кылат туурабы? Ошол эле үйдү кылат да. Бирок разницада крастет коет, кийин балаң чиймелесе 1000 сомдук деле ошондой краска болот, тиги миллион сомдук эмең деле ошондой буланат туурабы? Адамдар өзү ушундай нерсе. Демек биз бул убактарда ушул нерсеге аябай көңүл буруп алган болобуз. Кийин ушул эмеде ошондон дагы бир жеринде болсо, соодагерликтин ушунча важный нерсесин караңыз. Соодагерлер кыямат күндө ушундай бир дөңсөлөрдө отурат экен. Мына дөңсөлөрдө отурат. Улуу бир имамдардын бирөөсү эмеге барып, базарга барып, картошка бир нерсе алайын деген экен. Барса, баягыл эме соодагер. Эмени тартардын алдында суу менен чайкап, эме менен жууп, баягыл таразанычы. Анан таштын алдын тазалап, анан эме кылып турган мынтип коюп атканын көрүп, баягы сурайт экен, билип эмне кылып атасың десе, айтат экен, биз үчүн бул чаң арам деген экен да. Соодагер үчүн чаң арам. Дегенде айткан, ушундай соодагерлер бар үчүн дейт, биздин үммөт дайым алдыда болот деген да. Качан үммөт чаңды веске кошуп баштаганда, ошол үммөт алсыз болуп баштайт деген экен. Мен көрүп атам азыр келатканда алма алайын десем, мында алманын мынтип эме кылсам, алып туруп силип койдум, дүртөп чыгып жарты суу колодум. Мындай экен да, тик. Лего экен да. Кантип береке болсун. Бир күн дейт, бир кемеге бирөө чыгып калыптыр. Бианда капчыгында баягы капчыгы бар экен, алтын салган, кошелек деп коеюнчу. Анан бир диристорный маймыл бар экен.
Баягыдан бошонуп кетип, чуркаган боюнча тигинин немесинен акырын чечип алыптыр дагы, о мачтага чыгып кетиптир тияга. Баягы соодагер, "Эй, бер деп атат" дейт. Баягы кожоюна алып кел, алып бер деп атса, жанында Язид Бастами деген, Абу Язид Бастами деген чоң бир олия мен тип эмеде отурган экен. Анан баягы маймыл ачып туруп, анан бирөөнү сууга туруп, бирөөнү тигирип атат дейт. Тигирип, "Ай" деп кыйкырып атат. Мындай баягы олия киши да мынтип карап туруп, суунун кусууга өзүнүн көзүн келет деген турат. Көрсө баягы адам субханалла эмне кылат экен? Сүт сатчу экен. Сүт жартысына суу куят. Эми суунун кусууга кетти. Ne oldu? Demek Allah ушундай зат экен. Адалды адалча берекети менен берет экен дагы, арамды болсо сөзсүз бир нерсе менен алып коет. Жаман балаң менен алып коюшу мүмкүн, кыздарың менен алып коюшу мүмкүн, оору менен алып коюшу мүмкүн, карыз менен алып коюшу. Allah алат экен өзүнүн акыртычы. Демек адалдан жеген жакшы беле, арамдан жеген жакшы экен. Күнөө дайыма өзүнүкүн акыртыы жок кылат. Күнөө деген ушундай нерсе, ал жанагындай бир сонун үй салып турупчу, бир алдынан сырес болуп калат го. Карасаң боякка чейин үйүндө дайыма эле ремонтко кырып аткан көрөсүң, үйүнүн ичинде көк чыттанып эле кыйналып атканын байкайсың ушундай нерсени. Мына ошолор биз ал үй жөнүндө айткан жокмун, просто кээ бирлер үйлөрү ошондой болуп калгандай эле жашоосунда ошол проблема акырындык менен туз жеген, баягы ным жеген эмедей болуп эле акырындык менен адамдын жашоосун жок кыла берет деген сөз да. Адалга аракет кылабызбы иншалла? Баарыбызга адалдык берсин. Кудайым эл журтубузга адалдык берсин. Бүткүл соодагерлер адалдык берсин. Бүткүл чарбакерге адалдык берсин. Баардык кошуна колуна адалдык берсин. Мамлекет башчылыгына адалдык берсин. Кудайым баардыгыбызды өзү колдоо, өз жолдо болсун.